Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, баарыңыздар менен салам айтып, кайрадан амандашабыз жана катталуучуларыбыздын күткөн темасы бүгүн биз жазгы тактар жөнүндө сөз кылабыз. Азыр албетте жаз жыл сайын келүүчү мезгил. Бул учурда бетте ар кандай көйгөйлөр чыгат. Кимдир бирөөндө тактар көбөйүп кетет, кимдир бирөөндө сепкил көбөйүп кетет. Айтор мына ушул жазгы тактар тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүн төрүбүздө Жакшынакай эжекебиз Мээрим Давлетова клиникасынын негиздөөчүсү, пластический хирург жана врач-косметолог. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Бүгүн аба ырайы ушундай күн бүркүк, суук, жаан болгонуна карабай келип бергениңизге рахмат сизге. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кандай болуп атат клиникада, иштер кандай болуп атат? Кардарылар, бейтаптар келип атышабы негизи? Эмне жаңылык болуп атат? Бир сөз бар экен, Ленинградда дагы жана оккупация болуп атканда дагы Ленинградда чоң ошондо дагы косметика менен тамак көп өтүптүр да. Бул эмнени айтат? Айымдар ар дайым сулуу болгусу келет да. Баары бир, согуш болбой эле койсун, согуштан Кудайым алыс кылсын, ар дайым жадыраган жакшы күндө жашайлы. Бирок кандай болбосун, айым бул биз башкалардан эмне менен, мырзалардан эмне менен өзгөчөлөнгөнбүз? Бул биздин назиктигибиз менен да, сулуулугубуз менен. Ошондуктан аялдар ойлойм ар дайым өзүнө кам көрөт. Сизге окшогон айымдардын аркасынан бизде да көптөгөн айымдар билип, көптөгөн айымдар менин жеке билимимди баалап келет да. Ушул Европа, Израиль, Кореядан окуп келген билимимди, анан аппараттарды дагы ошол башка жерде жок аппараттар болуп, ошон үчүн мен да сурайм, эмне себептен бизди тандайсыңар деп. Анткени ар дайым анализ жүргүзүп, мен укмушмун дебестен, эмнебиз жалгандыраак, эмнебиз туура эмесирээк болуп атат, эмнебиз туура болуп атат деп. Анан эң чоң көйгөй бул бизди күтүү көйгөй болчу. Анткени баары тең мага киргенге каалагасынан живой очередь болуп, бир сааттан күтүп калчу эле, 1-2 саат. Ошону болсо азыр жоюп, бир запись менен предварительный. Эгер мурда ким бизге келип көпкө чейин күтүп кыжаат болуп кеткен айымдарга бул жакшы нерсе деп айтам. Жазылып, так өз убагыңызда келип, процедураларды өтүп кетсеңиздер болот. Убакытты үнөмдөгөнгө мүмкүн болуп калган турбайбы? Абдан сонун бул. Азыр негизи эле көп жака барсаң убакытты үнөмдөгөнгө аракет кыласың, живой десе ии дейсиң, эгер запись бар, убагында кабыл алса бул чоң артыкчылык. Чоң рахмат сиздерге ушундай элибиздин дагы бир сулуулугу, өзгөчөлүгү үчүн, эле адамдардын өзүнө болгон ишеним азайбагашы үчүн, ушундай кам көрүп атканыңыздар үчүн. Бүгүн сиздер менен ошол биз жаз мезгилинде пайда болгон бырыштар жөнүндө сөз кылалы деп атабыз да. Негизи жаз мезгилинде кандай тактар пайда болот жана канча жаштан кийин бул көйгөй көбүрөөк пайда боло баштайт? Төрөткөндөн кийин көп айымдар айтат, төрөгөндөн кийин ошол тактарым көбөйүп калды депчи. Бул эмнени айтылат? Бул сепкил болсо керек, Сепкил бул 13-14 жашта ушул мурдун үстүндө чыккан нерселер да. Так бул көздүн астына чыккан, көздүн астыларында чыккан, карарып чыккан так деп айтылат да. Экөөнүн эми сепкил бул тубаса болгон себептен ал өтө деле чоңоюп кетпейт да. Балкимдир кичине көбөйүшү мүмкүн. Тактар болсо бир пайда болду, жаз жайкы убакыт көбөйөт, кышында азайгансып калат, көбөйөт, азайганда ошентип анан беттин баарын тең басып кетет да. Бул мелазма деген түрлөр болот, линтика, гиперпигментация, проак деп айтылат да. Ошолордун баарын тең сен туура карап, туура кам көрсөң, ошол ооруларды алдын алган жеңил, пайда болгондон кийин кетириш оорураак болуп калат да. Кандай терилерде көбүрөөк пайда болот? Кимдин териси жука болсо, ошол териде көбүрөөк так болот. Эмнеге? Анткени жука териден күндүн нуру терең кирип кетет дагы. Ошо мелазма, меланодермия, гиперпигментация ушулар көбүрөөк болуп кетет. Ошондуктан кимдин териси жука, кимдин териси күнгө чыкканда кызара берет. Бул кызарган сизге тери чоң сигнал берет да. Мен күйүп атам, мен өрттөнүп атам. Сен мени күндүн нурунан сакта деген сигнал берет. Сен сактабай бетиңе ана кызарып татарып атса туура эмес бет майларды сүйкөп аны дагы жесең, андан да жаман болот да. Мен шок болгон нерсем, бул интернетте кээ бир врачтар өзүлөр сода менен маска жасап бетиңизге
маска кылсаңар болот же пилинг кылсаңар болот деген экен да. Сода. Сода бул казанды тазалап жуучу нерсе да, каражат. Сиздин териңиз өзү анча калың эмес, аны сода менен. Сиздин териңиз казан эмес деп ар дайым айтам да. Аны сода менен такыр колдонгонго болбойт. Лимондун согу, аскорбинка, перекись водорода, булардын баары сиздин териңизди өлтүрүп салат. Териңиз өзүнүн эң биринчи функция бул коргоо функциясы, защитный функция. Защита күндүн нурунан коргош керек, ультрафиолеттен коргош керек, ысык сууктан коргош керек да. Анан сиз ошол мен айтып кеткен перекись водорода баркылар менен кылгандан кийин тескеринче сиз териңизди күндүн нуруна сезгенчек кылып саласыңар. Ал анан кийин аны кылып жасап туруп эшикке чыккандан кийин капкара так болуп калат да. Интернетте жазылгандын баары тең жакшы эмес. Көбүнчүлөр домашний маскаларды айтып бергилечи дейт да. Эң жакшы көргөн домашний маскам бул банан менен каймак. Бирок банан менен каймакты түшкөгөндө сиздин бетиңиз апапакай же жапжаш болуп кетпейт. Аны дагы адам түшүнүш керек да. Тамакты сиз денеңизге бир шыбасаңыз, курсаңыз тоюп калбайт да, ошондой эле аларды деле үстүнө түшкөгөндө анча жакшы жардам бербейт да. Профессионалдуу косметика менен үй шартында жасалган маскалар эмне менен өзгөчөлөнөт? Профессионалдуу косметикада деле ошол эле заттан жасалат, натуралдуу заттан. Бир гана ал фабрикадан чоң аябай майдалантып, мелкодисперсный кылып коет да. Ушунча майдалап коет молекулаларына чейин. Сиздин териңизге терең катмарына кирип бере алгандай кылып. Ошонун жыйынтыгы болгондой кылып. Сиз үй шартында койгон маска эми жаман эмес, бирок анын натыйжасы өтө аз да. 1-2% кирсе кирди, кирбесе андан ары жок. Кремдерди деле 100% кирип кетпейт. 30%дан 80%га чейин кириши мүмкүн да. Беттин кара тактарын кантип күндүн нурунан мындай кантип мен канткенде бетим ак болот деген сөз да. Биздики как не отбелиться деп. Агарып канта агарам деген сөз. Пилинг кылам дей берет да, баары тең мага келчү. Ошол мурдакы передачаларда айтып кеткендей, сиз териңизди пилинг кылбашыңыз керек. Өзү сезгенчек болсо, сиз териңизди күндүн нуруна туруктуу кылышыңыз керек да. Ал атайын процедуралар керек сиздин териңизге ылайыктуу. Кээде мен бир передачада муну кылгыла деп айтылып калган болсо, билимсиз косметолог барып ошону кылып алып, беттерин күйүп калгандар да болду да. Ошол себептен мен азыр муну кылгыла деп дагы экрандардан айткандан коркуп калдым. Анткени кээ бир териге болгон нерсе экинчи терини талкалап салат да. Ошону келсеңиз, эң жакшы, эң сапаттууларын тандап бере алабыз. Теринин өзгөчөлүгүнө карап туруп, эми ошол тактар чыкты дейли, күндөн туура эмес эми корконгон жокпуз дейли. Андан кийинки кадамдарчы эми ошол пайда болгон такты кантип кетирет? Пайда болуп калган тактарды агарткан витаминдер эң жакшы агартып берет. Ушул жазгы жайкы процедуралар. Анан атайын фитиновый пилинг деген процедура бар. Бул пилинг голливудский пилинг деп айтылып кеткен. Голливудда 9 ай күн тиет, 2-3 ай мындай күнү жок экен да. Аякта кыш жок, жалаң жаз, жай. Ошол себептен алардын терисинде тактары азыраак болуш үчүн ошондой фитиновый пилинг деп ойлонуп жатыптыр. Ал сиздин териңизди күндүн нурунан абдан жакшы сактап коет. Анан жакшы болгон витаминдер, жакшы болгон аппараттар, жакшы болгон профессионалдуу крем, маскалар, сыворотка өзгөчө сонун болот. Ал териңиздин терең катмарына кирип, сонун кылып агартып берет. Чоң рахмат. Темабыз толук ачылбай калды. Биз мүмкүн алдыдагы күндөрдө да буюрса ошол теманы тегерегинде сөз кыларбыз. Азыр болсо угармандарыбыз менен коштошобуз. Анан биздин төрүбүздө Мээрим Давлетова, эгерде суроолор бар болсо, кантип барам десеңиз, албетте сөз жакка, ылдый жакка комментарий жазыңыз. Биз сиздерди байланыштырганга даярбыз. Андан тышкары ушул жөнүндө алып чыксаңыз болот эле деген сунуштар болсо дагы жазыңыздар. Биз ар бир комментарийге келген угармандарыбыздын, көрөрмандарыбыздын суранычын калтырбайбыз, игнор кылбайбыз. Сөзсүз түрдө биз суроолоруңузга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Кайрадан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.